Assalamu алейкум туғандар. Бүгін біз аукционға келдік. Бұл жерде машиналар өте көп, иншалла. Шул аукцион туралы біз өзіміздің каналдың көрүүчүлөрүнө, кардарларыбызга бираз маалымат берип кетүүнү туура көрүп жатабыз. Машина бұл жерде өте көп, иншалла. Каалаган машинаны алсаңыздар болот. Бизден көп эле сурап атышат азыр комментарийлерде. Аукциондон кантип машина алсак болот депчи. Ошол боюнча биз дагы бир аз маалымат берип өтөлү. Мисалы биздин эң көп сатылган машиналар ушул Sonata New Rise, K5, K7 ушуларда. Ушул жерде мынакей азыр эки машина турат. Бир K7 ак түстөгү, анан мокур асфальт түстөгү Sonata New Rise. Ушул жерге келип полностью машинаны сизге обзор кылып, ушул Sonatанычы краскасын текшерип, моторун текшерип, ходовойун текшерип, полностью обзор кылып сизге жөнөтөбүз. Стартовый ценасын айтабыз. Эгер мен ушул машинаны алам, канча болсо дагы десеңиз, ошого биз катышып машинаны утуп беребиз, иншалла. Бизде алдамай жок, өзүңүздөр билгендей эле. Бардыгы халал, баасын дагы айтабыз, мынакей стартовый ценасы канча экенин. Мисалы бул машинанын стартовый ценасы мынакей 7 миллион 800 миң вон да. Бул машинанын номери. Эгер ушул машинаны алам десеңиз, биз кийин аукцион ойнотулуп баштаганда ушул номер менен издеп машинаны таап алабыз да. Мисалы 7 миллион 800 менен башталса бул машина, ал эми сиздин бюджетиңиз вон менен эсептегенде балким бир 9 миллион же 10 миллион боло турган болсо, биз ошол баага чейин ойной беребиз да. Мисалы 7 миллион 800 менен башталса, 8 миллион деп бирөө кошот, дагы бирөө 8,5 миллион дейт, бирөө 8 миллион 700 дейт. Биз дагы 9 миллион деп коебуз, ошондо дагычы. 9 миллионга чейин алам дей турган болсо, 9 миллион деп коюп көрөбүз. Эгер ошол ценага утуп алсак, алып чыгып кетебиз. Эгер башка бирөөлөр дагы 9,5 же 10 миллион деп кое турган болсо, биздин клиентибиздин бюджетине туура келбей турган болсо, анда биз оюндан чыгып машинаны ута албай калабыз да. Бул аукционга катышыш үчүн залог бериш керек болот. Мынакей могул жерде өздөрүнүн офиси бар. Ушул жерге кирип аукционга катышабыз, иншалла. Бул жерге болсо биз 500 доллар да, долларгачы. Долларга 500 доллар заклад коюп, ошо эмеге катышсак болот аукционгочу. Эгер машинаны утсаңыз дагы, утпасаңыз дагы, ал акча ушул жакта калып калат. Ушундай болот тугандар. Мынакей бүт ар бир машинанын өзүнүн мыякта стартовый ценалары жазылган. Все честно, прозрачно дегендей. Мисалы бул Карнивалдын баасы, стартовый ценасы 13 миллион 400 миң экен. Бесключевой доступта 2018 жылкы машина 7 кишилик, 9 кишилик. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Ошондой тугандар. Ушундай машиналардын баардыгын тең алсак болот. Андан тышкары мынакей ушул жерлерде K5, Genesis'тер турат, мынакей Morning'тер турат. Morning'ти да сурагандар көп. Мынакей Morning'тин баасы 4 миллион 800 миң вон менен эле башталгандачы. Анан баягы аукцион кызыган сайын баасы дагы көтөрүлүп кете берет. 2018 жылкы аукциондо ушундай стартовый ценалар өтө эле арзан, аз эле болуп башталат. Баягы аукцион кызыган сайын улам өйдөлөп, анан кийин кимге туура келсе ошолор алат тугандар. Бул жерде дагы бир Карнивал турат. 22 миллион 800 миң деп турат да. Ошондой тугандар. Palisade турат. 31 миллион 200 миң вон да. Бул жерде машинанын полностью эмелери бар, астындачы каягы алмашылган эмес. Полностью бул жакта прозрачно көрүнүп турат. Андан тышкары биз дагы өзүбүздүн клиенттерибиз үчүн толщиномер менен да текшерип беребиз. Эгер ушундай машиналарды аукционго катышып алам дей турган болсоңуздар, бизге байланышка чыксаңыздар болот тугандар. Каалаган машинаңызды
алып бергенге аракет кылабыз иншалла. Машиналар өтө көп. Мынакей К7 турат дагы бирөө. Бул 23 миллион 600 миңден башталат экен. Мынакей коричневый салонда память сиденьялары менен 2019 жылкы машина. Ушундай туугандар. Андыктан байланышка чыгыңыздар, каалаган машинаңызды заказ бериңиздер иншалла. Таап беребиз. Проблема жок ал жактан. Любой машинаны алсак болот туугандар. Бак азыркы учурда да бир хитке айланып жаткан машина Kia K8. Буга чейин K8 чыгарчу эмес Kia. Азыр K8 чыгарып башташты. Ушундай дагы машиналар бар, ушундай новинкалардан дагы алып барып айдасаңыз болот, өзгөчөлөнүп. Мынакей салондору представительский класс. Ушундай туугандар. Мунун азыр ценасын бияка кое элек экен. Мынакта азыр мына корейс балдар жүрөт. Кагаздарын мынакей мыякта жүрбөйбү? Ушулар азыр кагаздарын ар бир машинага коюп, даярдап кетишет. Анан ушул бааларын көрүп туруп чыгарып койсок болот полностью. Ошондой туугандар.